Жогорку сотто журналисттер үчүн атайын пресс-тур уюштурулду. Иш-чарада сот системасындагы санариптештирүү аракеттери боюнча маалыматтар берилип, аудио, видео жазуу, соттун автоматташтырылган маалыматтык системасы жана ишти автоматтык бөлүштүрүү модулу иш жүзүндө көрсөтүлдү. И по сути это является... Үстүбүздөгү жыл өлкө башчысы тарабынан региондорду өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылы деп жарыяланган. Бул багытта сот тутуму дагы четте турбай сот өндүрүшүн толугу менен электрондоштурууга бел байлады. Бүгүнкү күндө санариптештирүү менен сот системасынын ачыктыгын камсыздоо максатында соттордо автоматташтырылган маалыматтык системасын киргизүү боюнча иштер жүргүзүлүүдө. У нас буквально в 2017 году началась цифровизация. Соттордо санариптештирүү иштери 2017 жылы башталган. Бүгүнкү күндө автоматташтырылган маалыматтык системага жергиликтүү соттордун жарымынан көбү кошулган. 2020 жылы бардык сотторду бул системага толугу менен кошуу пландалууда. Мындан тышкары өлкөнүн бардык сотторунда аудио жана видео жазуу системасы киргизилип жатат. Анын жардамы менен сотко катышуучулардын тартип бузууларынын алдын алып, күбөлөр менен шектүүлөрдү алыстан суракка алууга, аларды ташып келүүдөгү чыгымдарды азайтуу менен сот өндүрүшүнүн ыкчам, жеткиликтүү жана ыңгайлуу болуусуна шарт түзүлөт. Азыр соттук отурумдар залынын ичинде аудио видео фиксацияны аудиосу жазылып атат, видеосу да жазылып атат. Өзүңүзгө белгилүү болгондой, биздин дагы жазып аткан жүздүк камерабыз бар. Бүт коридордо жогорку сотто болобу же жергиликтүү соттордо болобу видео система киргизилген, кирген кеткен кишилердин баары жазылат. Андан тышкары еще и аудиосу да бар да. Сот отурумдарын аудио жана видео жазуу атайын дискке жазылып, сот процессинин катышуучулары отурум өткөн күнү жана убактысы белгиленет. Канча убакыт сакталат бул? 2 айдан ашык сакталат да. Ушул жылдын аягына чейин Кыргызстандын ар бир сотторунда видеоконференция системасы ишке киргизилгени турат. Ар бир сотто атайын жабдыктар менен жабдылып, процессти онлайн режимде ишке ашыра турган залдар болот. Процесстик кодексинин талаптарын аткаруу алкагында бизде Ак Суу райондук сотунда Мындан тышкары сот системасындагы иштерди автоматтык бөлүштүрүү модулу киргизилген. Система адамдын кийлик күшүсүн жокко чыгарып, судьялардын жүктөмү бирдей бөлүштүрүлө тургандай түзүлгөн. И вот все дела, 242 гражданских дела поступило за 2019 год, и судебных материалов в суде поступило 42, гражданских дел 40. Жаңы санариптик технологияларды колдонуу жарандардын конституциялык укуктарын жана эркиндиктерин эффективдүү коргоодо жагымдуу шарттарды түзүп, судьялардын арасында коррупциянын болушуна бөгөт коет. Сот тутумун реформалоонун алкагында жүргүзүлүп жаткан мындай иштер сот процедураларын тез ишке ашырылышын камсыздап, жарандар үчүн ыңгайлуулук менен жеткиликтүүлүктү жогорулатат.